Амансыздарбы мекендештер. Сиздер менен жана да мен Эдита. Бүгүн сиздерге ушу депрессиядан кандай чыгуу боюнча бир өзүмүн башыман өткөн видеолорду, мурунку башыман өткөн видеолорду айтып кеткендей, дагы да башыман өткөн окуяларды сиздерге айткым келет. Кандай болгондо ушул депрессиядан чыгасыздар. Мисалы үчүн, мен депрессияга киргенде, мен жакын адамыман ажыраганда депрессияга аябай катуу киргенмин. Жолдошум каза боло электе, даже ушу төшөктө 4 ай жатып калганда эчтеке кылып колуман жардам бере албайм. Ушу бирдемке кылып ушуну айыктырып бутуна тургузуп койгум келет, бирок колумдан келбейт. Бул Аллахтын гана ишкен. Ошондо карап туруп ошонун кыйналганын көрүп, кетишке бир күндө 3-төн 4төн укол, бир ушундай эмедеги дары дармек, химиотерапия, лучевая терапия, ушулардын баардыгынын көзүм менен көрүп туруп ушу адамдын кыйналганын көргөндө ушунчалык сыртка чыгып көз жашым төкчү дагы, ичкери кирип сыр бербей ушуларга күлчүмүн да. Бирок ошол маалда ушу глубокий депрессияда жүргөн экенмин аябай. Анан мындай суроону Кудайга кечке бере берчүмүн да. Эмне үчүн именно сен? Эмне үчүн именно ушул менин күйөөм? Канчалаган адамдар жүрөт, бирөөнү өлтүрүп, бирөө менен мушташып, жаш балдарды зордуктап, ушу жаш балдардын органдарын сатып, элдерди алдап кулчулукка сатып берип, канчалаган ушундай жаман адамдар жүрөт. Келип ушу бир жакшынакай бирөөгө бир жамандыгы жок, өзүнүн турмуш тиричилик менен ишке барып келип, бизди эч нерседен кем кылбай багып бир жакшынакай жүргөн жолдошум келип эмне үчүн ушул адам деп эле ушинтип суроо бере бергем. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келет. Эгерде ушул Россияда өздөрүнүн жакындарыңыздар ушул Кудай өзү анын бетин ары кылсын, эч кимге каалабайм, бирок онкологиялык жактан ооруп калган болсо, же өзүңүздөр ушундай ушу рак оорусуна кабылып калган жарандар жертештерибиз болсо, ушул сиздерге эң жакшы Россияда Ясное утро деген психологический центр бар. Булга барып бекер консультация алсаңыздар да болот, бирок үйдөн чыга албай, возможность болбосо үйдөн чыкпай эле круглосуточный иштейт, телефондор бекер. Чалып ушулардан эң жакшы өзүңүздөргө керектүү болгон консультацияларды алсаңыздар болот. Мен ошондо ушу жолдошум төшөктө ооруп жатканда күндүзү кечке булардын уколун чегип, дарысын берип, курсагын тойгузуп, көчүктөрүн кургактап, төшөктөрүн алмаштырып, массаж кылып ошол менен күндүзү кечке элек болчумун дагы. Түндөсү ушул психологторго чалып, ошолар менен 1 саат, 2 саат ушулар менен баарлашып, ошолордон консультация алчумун да. Бирок ошолордун айтып аткан сөзү, мен депрессия, ушундай чоң депрессияда болгон үчүн ошолордун сөзүн укпайт болчумун. Ошолор мага сонун бир советтерди айтат эле, бирок мен оюм кайра эле күйөөм эле ойлой берчүмүн да. Анан Кудайдан сурайт элем, Кудай, ушуну жок дегенде бир 5 мүнөт памятин берип койчу, себеби биздин акылыбыздан да кетип калганбыз да. Ушунун 5 мүнөт болсо да акыл эсин берип койчу, 5 мүнөт ушуга сүйлөп, же бир оюндагысын айтып калсын, же биздин оюбуздагын айтып кечирим сурап калайын деп Кудайдан ушунчалык сурангам, бирок ал ниетиме жетпей калдым. Ошондо ушундай суроолорду Кудайга бере берчүмүн да. Келип кел эмне үчүн менин күйөөм? Келип кел эмне үчүн сен деп ушул кыйналып атканда укол чегип, арыктап, чачтары түшүп, аябай азап чегип, эми биз рак 4 степени, глиобластома, башында чоң шишиги бар болуп, ушундай диагноз менен чыкканбыз да. Эгер укпагандар болсо сиздерге да кайталап кетип атпаймынбы? Анан мындай болду. Ошондо ошол бир психолог менен сүйлөшүп атам да кечинде түндө, психологко да айттым да, мен Кудайга ушундай суроо берем. Келип кел эмне үчүн менин күйөөм? Самый лучший человек в мире. Почему именно он деп элечи? Деп ошентип бергенде ошол психолог айтканда, Эдита деди, сиз Кудайга мындай суроо берип көрдүңүзбү деди. Кандай десем, эмне үчүн мен ал эмес, мен эмес ал?
эмне үчүн мени ошол күйөөм ордуна мени орутуп койбодуң? Эмне үчүн ушул күйөөмүн ордуна мени өлтүрүп койбодуң деп ошону суроо берип көрдүңбү деди да. Дегенде анан өзүмө келдим. Эгерде жолдошумдун ордуна мен төшөктө жатып калсам 4 ай, жолдошум ордуна мен каза болуп калсам 4 айдан кийин, мен кичинекей алмалда 1,5-2 жашар балам бар эле, съемный квартирада, жолдошум ошон кичинекей баламы жакшылап карай беле, 4 ай төшөктө жаткан мени карай беле, ал деген өтө чоң суроо да. Буну ошол нерсени кыла беле, кылбай беле, же эркек болуп таштап, башка аял алып башка жака кетип кала беле, аны мен биле албайм. Бирок ошол суроону өзүңө берип көрдүңбү дегенде, ар бир адамдын өзүнүн жаны өзүнө ширин болот деп ошентип айтканда, анан ушул суроону бербей калгам да. Ушул суроону бербей калгам. Ошондо Кудайдын выборун, Кудайдын берген кайсыл адамга кайсыл сыноону берип атканын ошондо кабыл алгамын. Ошентип 4 айдан кийин жолдошум өтүп кете берди, бирок депрессиядан чыга албай койдум. Жолдошум акыркы күнү ушу каза болгон маалында дагы аябай коркуп жүрөгүм түшүп калган. Эң акыркы ушу демди бергенде ушундай бир коркуп кеткенмен колун кармап ушул кайра баягы искусственный дыхание кылып кечке узап, бир жакшынакай узап кетип аткан адамды кыйнап кайра бери жака келтире бергенмин мен. Коңшу кишими чакырганда ошо коңшу киши менен урушуп берген, сен эмне эле адамды кыйнап атасың, тийбе дегенде. Мен кой бергенде эң акыркы демди алып туруп анан жолдошум узаганда мен жүрөгүм ошентип түшүп калган. Коркуу эле шоковый состоянияда калып калдым. Көзүмөн бир тамчы жаш чыккан жок. Күйөөм каза болуп кете берди. Ошонун жаназасына барып, акыркы узатуу маалында дагы башка тууган уруктары, досторунун көз жаштары акты. Менин көзүмөн бир дагы жаш тамчы чыккан жок. Ошондо акыркы узатып атканыбызда, акыркы жолу узатып атканда, баардыгы ыйлап атканда менин көзүмөн жаш акпай эле мен нес болуп эле карап тура бергем. Бөлөм жүгүрүп келип айтты: "Эй, Эдита, сен несі болсо да күйөөң, эл көзүнө ыйлап кой дегенде ушул бөлөмүн сөзү менен эл көзүнө ыйлагамын. Бирок азыр ойлосом, ошону туура эмес эле кылган экенмин деп ойлойм. Себеби күйөөмүн жакын досу, доктор болуп иштечү, ошол досу мага айтты: "Мен сенин состоянияңды түшүнүп турмун" деди. "Ар бир адам" деди, "бул жоготууну ар кандай кабыл алат" деди. Бир адам чачын жулуп ыйлайт деди, экинчи адам шок болуп ичинде түшүнбөй эле тура берет. Көзүнөн бир тамчы дагы жаш чыкпайт. Бирок менин ал көз жашым чыкпаганы, мен 4 ай ошо төшөктө ушуну карап жатып эле көз жашым баарын төгө берип, көз жашымды эле кургап калганбы. Бирок шок болуп акыркы эмесинде коркконумда, ошол коркунуч эме менен тура берип, ошондон да көз жашым акпай калганбы. Кийин ушу өлгөнүнө бир 20-30 күн болгондон кийин көз жашым анан чыккан. Ошондо ушунчалык өкүнгөм, ошончолук жолдошумун кеткенине ишенгим да келбей, ошол нерсени кабыл алгым келбей, эч кабыл алгым келбей, ушундай кыйналгам. Ошондо дагы эмне үчүн келип сен өлүп каласың, ушул суроону бере бергем. Кайра психолог айтса деле ошол суроону бере бергем. Эмне үчүн келип сен өлүп каласың деп эле ушул суроону бере бергем. Кийин бир күн балам, чоң уулум, кичинекей уулум болуп үйдө отуруп калганыбызда, бир телевизордон бир кандайдыр бир себептер менен бир мультфильм болуп калды. Ушул мультфильмди көрсөңүздөр да болот. Бул мультфильм для взрослых, чоңдор үчүн арналган мультфильм. Мультфильмдин аты "Душа" деп коет. "Душа" деп издесеңиздер болот. Ушул мультфильмди көргөндө мен ошондо жолдошумун өлгөнүн ошондо кой бергемин. Анда дагы кой бере албай, бирок кыйналып жүргөнүмдө, ошол Американын тартылган бир фильми бар, "Хижина" деп айтылат. Ошол кинону да көргөнүмдө, анан ушул 2 кинону көргөндөн кийин анан мен ошол күйөөмө ошондо отпускать эткенмин. Бирок депрессиядан чыга алган эмесмин. Депрессиядан чыга албай
өзүмдү деле карабай, кичинекей баламга алаксып эле ушул балам эле кармап калды деп ойлойм. Ушу балам мама кушать хочу, анан тияка барам, туалетке барам, жуунуш керек, тигинтиш керек болуп отуруп эле ошол менен эле баягы өлүк же өлүп калып же өлүк эмес же тириктин арасында болбой эле ушу күнүмдүк турмушка эле эптеп эле ушинтип жашоо турмуш улагам да. Анан бир күн ушул жашоодон дагы ушундай чарчадым. Анан айттым, bundan чыкпасам болбойт дедим. Ошол маалда азыркыдагыдай ушу коучтар, тренерлер, улар болсо болгондур эле, бирок укпаган экем да. Ошолордун жардамын алып, ошолордун эмеси менен чыксам деле болмок экен, бирок ошолордун жардамын ошол маалда билген эмес экенмин, ушундай коучтар бар экенин. Азыр эң сонун заманда жашап атабыз, эң сонун коучтар, ушул элдердин эмелери бар. Ошолордон да колдонсоңуздар болот, эгер ушундай акыбалга түшүп калган болсоңуздар. Мен депрессияда өзүмүн кийим кечемди деле караган эмесмин, чачымы деле караган эмесмин. Эртең менен ушу бала менен прогулкага чыгып калыш үчүн эле эптеп башымы жууп эле бирдемке кылып байлап алып эле болгон кийимимди үстүмө илип алып туруп эле чыгып ушу баламды прогулкага алып чыгып келип эле ошентип эле жүрө берчүмүн. Параллельно ушу бизнесим да бар эле, ушу клиенттерге деле ушу бир жакшынакай кийинип, жадырап жайнап чыкпай эле болгон турпатым менен чыгып эле эптеп сатып эле үйүмө сатчумун, ошентип эле жүргөм да. Анан бир күн ушундай депрессияда жүргөндөн да аябай чарчадым. Анан өзүм айттым, бул депрессиядан дедим, өзүм чыкпасам мага эч ким жардам бере албайт. Кандайлаган психологдор, алардын советтери, аларды эле кабыл алган жокмун. Угуп эле койдум, хорошо сделаю дедим, бирок кылбадым. Бир күнүнөн өзүм ушул демеден чарчадым, депрессиядан. Андан көрү чыгайынчы. Ушул депрессиядан чыгайын өзүм аракет кылдым. Мен ушул депрессиядан чыгам дедим дагы. Туруп эле ваннага кирдим. Ваннага кирип бир сыйра жуунуп тазаланып чыктым дагы. Күндүгө чачым мына жерге эле хвостик кылып эле байлай берчүмүн, ал убакта чачым узун болчу. Ошо чачты дедим, бүгүн бияка хвостик кылып байлабайм дедим, мен бүгүн башкача кылам. Бардык кылып аткан, буга чейин кылып келген аракеттерим бар жогун башкача кылам дедим дагы. Өзүм эле ошентип чечтим. Чечип эле чачымы фендедим дагы, төбөмө байлап. Төбөмө байладым дагы, күзгө барып ага чейин бир да боенчу эмесмин. Карасам косметикаларым деле жок болчу. Болсо деле ар кимге берип жок кылганмын, боенбойм деп эле. Сиңдимдин косметикалары турган экен, ошо сиңдимдин косметикаларын алдым да бир аз көзбө кашыбас бир аз чийдим дагы. Ордуман турдум дагы. Ошондо мала дүкөндү жаңы ачып эле, ачып ичине товардын баарын тыгып коюп эле, магазинди ачпай эле, ушу үйдөн чыкпай эле депрессия болуп эле жүрөм. Клиенттер чалса, ал товар баары турса деле жок деп келгим келбей, ушундай бир жаман бир адаттарда жүргөм да. Анан ишке келдим. Ишке келдим. Келсем эле бир клиентим андан мурун бир 5-6 ай мурун бир жолу заказ кылган болчу, ошол кылганда көргөн мени. Анан ишке келсем ошол клиентим дагы товар заказ берип калды. Сиздин менин дүкөнүмө жакын эле жерде жашачу, алып келип бере аласызбы деди эле. Болуптур деп товарымды алдым да ошол клиентиме бардым. Клиентиме барсам, баягы клиентим менин карап оозу ачылып калды. Это вы, дейт. Анан ооба десем, вы так изменились, вы такая молодая, дейт да анан. Мен эмне буга чейин кемпир болчумбу деп кыйын болушу ошентсем, буга чейин кемпир эле болчуңуз деди да. Анан десем, азыр жапжаш эле бир кыз турбайсызбы сиз депчи. Анан дагы тамашалап күлүп коет, может поделитесь секрет молодости деп күлүп коет. Анан өзүм да жакшы таппай жүрөм, бир күн поделюсь деп күлүп койдум да келе бердим. Жолдо келе айтып, ошол баланын айткан сөзү ушунчалык мени бир эмеге көтөрдү, ошол адамдын жылуу сөзү. Өзүмчө эле күлкүм келип, оозум смайлик болуп келдим. Келип, ишке келдим да кыңылдап ырдап, музыканы койдум дагы, кыңылдап ырдап, дүкөнүмү аягын аяка, бияка коюштуруп, бардыгын жыйыштырып баштадым. Ошондо дүкөнүмө келген адамдар, мени тааныган адамдардын бардыгы мага жакшы сөз айта баштады. Вы такая, оказывается, вы красивая. Ушул сөздөрдөн мен ошол күнү, ошол депрессиядан чыгам деген сааттан депрессиядан чыктым. Өзүмө өзүм жардам берип чыктым. Эч кандай негатив ойлорду ойлобой турган болдум. Жолдошумун каза болгонун
эстебейм дедим, эстебейм. Эстесем гана жайың жанатта болсун деген сөздү гана айтам дагы, калган кыйынчылыктардын бардыгы все позади. Менин жашоом эми алдыда, мен эми алдыга гана жылышым керек. Ошондо менин жашоом өзгөрөт деп, ошондо жашоом өзгөрдү. Бардык нерсем башкача болуп өзгөрдү. Жолдошум каза болгонго чейин ушу квартирада жашачубуз, съемный квартирада. Балам, кичинекей балам оорулуу төрөлдү, ушу порок сердце менен. Ушул баламын порок сердцесин айыктырдым. 4 операцияны башыбыздан өткөзүп, Кудайга шүгүр, балам 6 саны аман болуп чыкты. Ойлогон оюм ипотека болсо дагы, бирок ойлогон өзүмүн өз үйүм, ушунчалык көңүлүмө жаккан өзүмүн үйүм бар. Кудайга шүгүр, ден соолугум бар. Кудайга 1000 мертебе шүгүр, шүгүр кылышты үйрөндүм. 2 уулум бар Азаматтай. Чоң уулум азыр колума кол, бутума бут, ушу уулумун өмүрүн берсин. Тегерегим карасам бир туугандарым бар. Тегерегимде колу коңшу досторум бар. Ушул досторум баарына ыраазычылык айтам. Ошолордон мурун дагы эң биринчи апама ыраазычылык айтам. Ушул апам, атам, ушулар мени тууп чоңойткон, ушулардын бардыгына 1000 мертебе ыраазычылык билдирип кетем. Ошон үчүн сиздерде дагы ушундай депрессия, ушуга окшогон нерселер бар болсо, менин видеолорум бардыгын көрүп алыңыздар. Мен баскан жолдордун бардыгын угуңуздар дагы. Анын алдында сиздердин проблемаңыздар, сиздердин депрессияңыздар депрессия болбой калат. Тем более психологдордун жардамы, бирөөнүн жардамы, коучтардын жардамы менен чыккандар бардыр, бирок ошолордун жардамы менен болгон күндө дагы өзүңүздөр колго албасаңыздар, эч кандай депрессиядан сиздерди бирөө чыгарып койбойт. Ошон үчүн өзүңүздөр бир күн азыр мен депрессиядан чыгам деп туруп, ошол маалда бир решение принимать этип, бир ага чейин кайгылуу музыкалар, ошо депрессия болгон маалда кайгылуу музыкалар жагып калат, кайгылуу бир нерселер жагып калат, жалгыз жүргүң келип калат, бир нерсе кылайын десең колуңа иш барбайт. Ойлогон оюңду ойлойн дейсиң, баягы кыжалачылыкты эстеп эле ойлогуң келбейт. Бирөөлөр бир жака тойго чакырабы, мейманчылыкка чакырабы, баргың келбейт. Же бир жакшынакай кийинип, бир жака көңүлүң көтөрүп басайын дейт, баскың келбейт. Кийимдериң илинип турат, ошол кийимди алып кийгиң келбейт. Жада калса өзүңүн кебетеңди карагың келбейт. Бул деген депрессияда самооценка ылдыйга түшүп кетет. Ошон үчүн самооценканы көтөрөлү, өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөргөндө, ошондо тегеректеги айлана дүйнө жүзү бизге карап күлөт экен. Ошон үчүн анда эмесе жердештер, ушу кимдер ушундай кыйынчылыкта, ушундай депрессияда жүргөн болсоңуздар, ушундай способ менен чыгыңыздар. Мен тренерлерден бир да ушул депрессиядан чыгуу тууралуу сабагын окуп көрбөдүм. Может, алардын дагы бир башкача оңой жолдор менен чыгара турган ыкмалары бардыр, ошолорду да колдонуп көрүңүздөр. Бирок мен ушул колдонгон ыкмам эң сонун мага жардам берди. Ошондон бери Кудайга шүгүр жашоом бир башка нукка бөлөндү. Ошол сыңарындай сиздерге дагы барыңыздарга ушул жакшы жашоо, Аллага, бир туугандарыбызга, ата энеге болгон ыраазычылык, шүгүрчүлүктөрүбүздү эч качан унутпайбыз. Алдыга кадам аттаганды гана ошондон гана баштайбыз, кандай эмесе. Анан менин видеолорума ошо жазган комментарийлериңиздерге ушунчалык ыраазымын. Бардык комментарийиңиздердин бирин калтырбай окуп келемин. Көпчүлүк подписчиктерим, көпчүлүк окурмандарым номериңизди калтырыңызчы деп сурагандар аябай көп болуптур. Номерим көп, видеолорум бардыгында бир 5-6 видеомдо номерлерим бар жогу указать этилген. Кандайдыр суроолоруңуздар бар болсо берсеңиздер болот. Бирок азырда кайталап кетейин: 8-925 866 63 56. Эгер мага ушундай чалып, мен менен сүйлөшкүм келет деген адамдар болсо, мен даярмын сүйлөшкөнгө. Ошол менин номеримди эме кылсаңыздар, жазып алыңыздар. Барыңыздарга ийгилик каалайм, чын ден соолук каалайм. Анан баарыбыз Аллага шүгүр кылганды унутпайлы, ден соолукта болойлу. Амандыкта калыңыздар.